Урматтуу Садыр Нуркожаевич, ошондой эле жолдош генерал-полковник Камчыбек Кыдыршаевич, биз элдин атынан, ата-энелердин атынан, мына карыялардын атынан биз сизден суранабыз, экөөңүздөрдөн. Бул ишти контролго алышыңыздар керек. Себеби артында өтө көп эл азыркы күндө жакшы максаттарыны алдына коюп күтүп отурат. Азыркы күндө биз бүгүн мына соттордун кандай шалакылык менен чыгарган чечимдерин көрдүк. Алардын чыгарган чечимдери биз өзүбүз күбө болдук. Криптовалюта боюнча эч кандай түшүнүгү жок экен. Пирамида менен криптовалюта экөө эки башка нерсе. Аралаштырып салды ошолорду түшүнбөстөн. Ошондуктан биз сизден суранабыз элдин атынан ушул ишти контролго алып, биздин ушул күнөөсү жок камалып отурган балдарыбызга адилеттүү чечим чыгарып мүмкүнчүлүк бериңиздер. Мына азыркы сиздердин мектептердин азыр 12 жылдык кылып атканыңыздардын ушулардын именно жасалма интеллект боюнча ушулардын программасында бар. Биз эртең мектептерге 5 класстан баштап ушу мына министр кол койду, киргизебиз ушул немени деп атат, жасалма интеллектти. А бул ушу балдардын как раз 5 программасы. Биз элдин атынан сиздерден сурайбыз. Биз мындай сотту көргөн эмеспиз, мындай чечимди көргөн эмеспиз. Эч бир буларга истес жалып кылган адам жок болсо, арыз жок болсо, буларды прямо сот залынан кутултуруш керек эле. Булар Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын экономикасын дүңгүрөтөбүз деген балдар. Ким мисал үчүн Кыргызстандын карызын төлөйм деп атат. Ушул балдардын программасы менен мына элге кайрылуу жасап, Кыргызстандын карызын биз төлөгөнгө даярбыз деп программасын сунуш кылып атат. Ошондуктан биздин балдарыбыздын келечегини деп, Кыргызстандын өнүгүүсүнү деп, биз ушул ишке барып, биз аксакалдар, кары энелер, Кыргызстанда эртең ушул жакшылык болсун. Балдарыбыз башка мамлекеттерге мигрант болуп, бирөөнүн малыны бакканы, карыган ата-энесин бакканы барбасын. Ошо балдарыбыз келечекте Кыргызстан өнүксө, ошол жака инвестор болуп барсын, турист болуп барсын. Ошол жерге акча тапкан эмес, ошол жерге акчасын чачып инвестор болуп барсын деген жакшы максаттарды окуп, ушул программа менен таанышып, ушул ишке биз бардыгыбыз кол урганбыз. Азыр биздин өзүбүздүн мына телефондорубузда биз салган коюндарыбыз бардыгы турат. Бирөө бир сом бул балдар жеген жок. Бул бала улак кылса, элдерге жардам берсе, өзүнүн чөнтөгүнөн өзүнүн акчасына кылды. Жөнөкөй эле бизге окшогон карапайым адамды баласы. Мына ата-энелери да какшап отурат. Биз сиздерден суранабыз. Кечеги күнү соттун бир 20 күн чогулуп калды. Соттордун немеси болду. Курултайы болду. Ошо курултайдан кийин бизде өзгөрүш болот деген жакшы үмүттөрдү, максаттарды алдыбызга койдук эле. Мына иштеп атасыздар. Мына Камчыбек Ташиевич, сиз мисалы үчүн Камчыбек Кыдыршаевич 100 жылдан бери чечилбеген вопросту чегара маселесин чечтиңиз. Чоң рахмат сизге. Президентибиз азыркы күндө мына Кыргызстандын ИДПсы 165 местеден азыркы күндө мына 42 местеге чыктык. Бул дагы сиздердин жакшы кылып, эл үчүн кылып аткан иштериңиз. Азыр ИДП триллионга чыкты. Биз ИДПбыз 0 болгон. Бир туалет бумага чыгарбаган мамлекет эле. Мына азыркы күндө ИДПбыз азыр өтө чоң жетишкендикке жетип, мына элибиздеги өзгөрүштөрдү көрүп атабыз. Ошондуктан биз сиздерден суранып кетебиз элдин атынан. Ушул балдарды көзөмөлүңүздөргө алып, ушул балдардын проект менен аз-маз болсо тааныштырып, мына сотторду именно ушул жасалма мына интеллект боюнча ошол блокчейндерди чыгарып даяр болгон балда башка мамлекеттердин алдында биз уят болуп атабыз. Буну мисал үчүн биздин Кыргызстан рухсат бермесе дагы бул проект иштеп атат. Азыр дүйнөлүк биржада чыгып, бүгүн саат 11-де 54-кө көтөрүлдү. Saat 2'den 35 minut ötkende 63'e kötörüldü. Buna azır iштеп атат бұл. Buna elder alıp atkan için uşunu başka memleketler. Buna India'da, Gruzya'da, Arap memleketleri alıp azırkı günde uşu sodaların başladı. Biz sizden suranıp geteriz eldin atından. Uşul proyekti tanışıp baldarga adiletli çeçim çıkarıp uşul baldardın proyektiminden tanışıp uşularda boşatıp veriniz. Sebebi bin degen adamlar azırkı günü. Büt karıyalar azırkı günü.